Айбек Турдалиевди мен диджей кезинен билем. Мен эгоист программам бар аякта. Сиздин эгоист программаңыз бар. Менин группалаштарым Асхат Сулайманов программадан кийин, бул эфирден кийин балким байкап калаттыр, балким чакырып калаттыр деген үмүттөмүн. Next'te неге сатыйдыңыз? Элимне жейт дегенде жашашыбыз керек деп койсун. Азыр. Менин оппонентим болуп чыккан адамды көбөшүп алышым керек. Анан ошол тетиги жактап отурганчы байкелериңизди өлө мындай неме кылып атасыз. Чымчып атасыз. Ошолорду көрүп, хоккуй деп атат. Сырткы карызыбыз белчебизден батып атканда дагы карыз алабыз, анан реформа жасайбыз деп. Акчаны го алып атабыз да. Кеп ошондо болуп атпайбы? Алганын го алдык. Өлі қорқып ойлайбыз аяқтанчы. Жоқ. Мен түшүндүм. Аны деген колдонгонду билбей атпайбыз балды. Сол чөнтүк, оң чөнтүкүмдө зыйтып кетип атпайбы? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сонун адамдын жан дүйнөсүн ачып, жана кызыктуу темаларда кеп кылабыз деген ишенимдемин. Айбек Турдалиев өзү медиа эксперт жана жарандык активист. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айбек Турдалиевди мен диджей кезинен билем. Кайсы радио эле? Мен Алмаз радиосунда баштагам. Биринчи. Окуй. Бир КТРдеги эмеспи? КТРдагы ал 21-чи кылым. Ал жакта да иштеген. 21-чи кылымда иште. Мен ошондон тааныштык, Ооба. Анан? Анан көп убакыт өтпөй өзүмдүн жеке биринчи радиомду ачтым, Next FM Таласта. Андан кийин телеканал ачылды. Ошол эле аты окшош, Next TV деп телеканал. Ошол медиа тармакка өтүп кеттим. Ошо сиздин Next FM Таласта аябай гүрүлдөп аябай таанымал радио телеканал болчу. Анан эсимде да ошакка барганда биз сиздин телеканалыңызга, радиоңузга барып интервью берип өзүбүздү аябай жылдыз сезет элек да. Негизи 2007-жылы ошол радио ачылганда региондо негизи жалпысынан Таласта мындай көз карандысыз жеке теле радио жок болчу да. Эң биринчилерден болуп мен ошондо ачтым. Анан элдин коомчулуктун да кабыл алышы башкача болду. Ошол радиого иштейин дегендер дагы өзгөчө, жалын көзүндө оту бар, ошондой жаштардын баардыгы келип чогулду да. Анан ошол команда менен чогуу иштедик. Мен билгенимди үйрөттүм, эфирге чыгардым, таптадым, даярдадым. Ал көп журналисттер үчүн, көп радио алып баруучулар үчүн бир мектеп боло алды да. Ошол мектептин артынан азыркы алдыңкы теле радиолордо ийгиликтүү өздөрүнүн ишин улантышып атат. Сонун нерсе, бирок ушу Next'ти эмнеге сатыйдыңыз? Телеканал 2015-жылы Борборго келдик, 5 жыл мурун. Анан жаандан кийинки козгарындай болуп телеканалдар аябай көп болуп кетти да. Анан ошол учурда телеканалга болгон бир талаптар, алга коюлган шарттар өзгөчө болуп калды. Анткени биз региондо башында иштедик, Таласта. Анан республиканын башынан келген аябай эле оорчулукка туруп калат экен. Анан ары тарта албай калам го деген өңүттө бир жагынан. Экинчи жагынан баягы сурап келген кишиге бериш керек экен да. Анан ошо сурап келген кишилердин бир эмес бир нечеси болду. Анан ылайыктуусуна өткөрүп бергенге туура болду. Андан кийин Салтанат телеканалын ачтыңыз. Ал дагы мындай алын өмүрү эмне болду я? Салтанат телеканалы азыр YouTube'да. YouTube'да. Мен эгоист программам бар аякта. Сиздин эгоист программаңыз бар. Салтанат телеканалы мен апамдын атынан коюлган. Аны шаардын аталышын пайгамбардай болуп Медина шаарын кое албасам дагы апамдын атынан бир ушундай телеканалды
коюуга чечтим. Ал телеканалда негатив жок. Ал телеканал маанайшат, адамдардын бейнесин ачууга жана түгөйлөрдүн баягы ийгиликтүү турмушу эмнеден баштап, кандай кыйынчылыктардан өткөзгөн, ошол туурасында Махабат баяны деген программабыз да бар, аябай популярдуу. Негизи биздин медиа айдыңда өтө эле көп негатив болуп кетти да. Ошол негативден бир аз да болсо арылып, бир позитивдүү, жакшы маанайды көтөрө турган, элге бир талим тарбия бере ала тургандай бир багытты алып иштеген телеканал. Буюрса келечекте да ошо телеканалдын келечеги медиа айдыңында ордун табат да. Жакшы экен. Анан сизди мындай ошо актер жаатында окуганыңызды билем. Эмнеге актерлук кесибиңизди уланткан жоксуз? Биз Шуңа эле сонун актер болмок да сизден. Мен актерлук кесибим бар. Менин группалаштарым Асхат Сулайманов, аябай популярдуу актер. Кыргызстан сыртында да таанышат. Өзгөчө мигранттардын арасында аябай популярдуу. Анткени мигранттар баягы ата журтун сагынган кезде, мекенин сагынган кезде ошол YouTube'да каналдар аркылуу көрүшөт. Дагы Асхат Сулайманов аябай популярдуу актер. Экөөбүз группалашпыз, чогуу окуганбыз. Эмне себептен мен театрда иштебей калдым? Биз бүткөн жылы 99-жылдары театрда дегеле бир өнөргө болгон, маданиятка болгон мамиле азыркыдан дагы начар болчу. Азыр деле өтө жыргап кеткен жок. Ошол 99-жылдары биз окууну бүтүп келген жылы аябай эле кризис болуп турган. Актерлордун айлык майнасы 300 сомдон 500 сомго чейинки аралыгында айлык эле элестетиңиз. Ал убактагы баягы проездной болчу эле. Троллейбус менен автобустун жаңылбасам бир 140 сом тегерек эле деп элестетиңиз. 500 сом айлык алсаңыз, 140 сомуңуз жол киреңизге кетсе, кантип жашаш керек? Ошондон улам мен радиого иштеп баштадым. Андан ары өзүмдүн радиомду ачтым, телеканалымды ачтым. Жакыныраак окшоштугу бар тармак десем жаңылышпайм. Анткени медиада дагы бир өнөр бар, медиада дагы бир жаратмандык бар, радиода дагы бир нерсени элге тартуулай тургандай бир, анын артынан кайра рахат ала тургандай бир жакшы жактары бар да, жакшы сапаттары бар. Сизде мындай болгон жокпу? Ушу группалаштарым карачы кандай чыгып атат, актер болуп. Мен эмне ушинтип, аны эмне окудуңуз сиз негизи эле? Ушуну айтыңызчы. Эң биринчи суроону мен ата-энем берген. Сиздин сурооңузду. Эмне үчүн окудуң? Дипломуң эмне жатат? Эмне үчүн колдонбойсуң деп. Анан баягы мектепти бүтүп аткан балдарды ата-энеси бир чоң бир планканы коюп коет го. Мектепти 5ке бүтүшүң керек, алтын медаль алышың керек деген сыяктуу болуп. Анан балдасын макул, мейли, силерге керекпи деп мектепти 5ке окуйт, алтын медаль алат. Андан аркы тагдыры кандай болот түшүнүксүз да. Мен дагы ошол дипломду акташ үчүн ата-энеме сөз бергем. Жок деген бир кинода кириңиз деген бир эпизоддо болсо да ойноп коеюн деп. Анан буйрусайм режиссерлор бул программадан кийин, бул эфирден кийин балким байкап калаттыр, балким чакырып калаттыр деген үмүттөмүн. Анан азыр болсо режиссерлор байкап калса, жок анан деген серьезный мындай олуттуу киши болуп калдыңыз да азыр деген. Азыр эмне, анан кайра киного кетип каласызбы? Мен эми мектеп учурундан баштап студент кезде, андан кийин деле иш баштап, бизнес кылып, бизнесмендер менен аралашып, коомчулукта аралашып жүргөндө эч өзгөргөн жок. Мен кандай Айбек болсом, ошондой эле Айбекмин, мындан ары деле ошондой Айбек болуп калам. Бизде бир нерсе бар да, эл эмне дейт деген түшүнүк менен жашайт. Андан тышкары эл эмне жейт деген менен жашашыбыз керек деп койсун. Азыр. Андан тышкары ар ким өзү эмес бир маска тагып жашайт да. Сиз айтып атпайсызбы, олуттуу депчи. Мен азыр сизге интервью берип атканда мен олуттуу адамдын ролунда болушум керек эле да. Анан биз деген ушундай болуп атат деп кашымды түйүп, галстугумду тагып, башкача адам болуп сизге мындай. Мени көрүп жүргөн, билип жүргөн Айбекти тааныган адамдар айтат да, бул кайсы Айбек? Биз буну тааныбайбыз. Биз билген, тааныган Айбек башка эле депчи. Ошондуктан мен образга киргим келбейт. Мен кандай Айбек болсом, ошол эле Айбек боюнча
өмүрүмдүн аягына чейин ушундай эле болуп өткүм келет. Мындай нерсени сурагым келип атат да. Патриот демекчи, патриот деген эме ар кандай мааниде болот да. Мисалы үчүн азыр ушундай жакшы сөздөрдүн баарын партиясы болобу, башкасы болобу аябай кирдетип, булгап, бузуп алышты деп ойлойм да. Анан псевдопатриоттор пайда болду. Мисалы, маселен жанагы Москвада кыздарды сабаган патриоттор, кыркчоро. Эми ушул сөздү айтканда мындай кадимкидей денең жыйрылып дегиң келет да. Биз сонун сөздү бузуп алдык да, далай сонун сөздөр бар. Бул партиянын аталыштарынын баарын сонун прям каймактуу сөздөр да, анын баарын ичине жиниң келген сөздөр да. Ошону эле айтып коеюн дегем. Не дейсиз? Негизи патриоттуулуктун өзү азыркы учурда же буга чейинкини дагы фашизм менен теңдештирсек болот да. Неге? Анткени сүйүү, мындай сүйүү жаштанка болот да. Патриоттуулук деген бул мекенге болгон сүйүү да. Эки адамдын ортосунда сүйүүдө дагы ошондой өтө ашыкча сүйсө, ал адамды кое бергиси келбейт. Ал адамды муунтуп сүйөт, ал адамды кызганат, ал адамды эркиндигинен ажыратат. Ошондой эле сыяктуу патриоттуулуктун дагы аша чаап кеткен формасы бул фашизм да. Радикалдуулукпу? Радикалдуулук. Мисалы үчүн сиз айтып аткан патриоттор мына өлкөдөгү кыйын учурда кайда эле, өлкөнүн чек ара маселеси чечилбей атканда бир маселени көтөрүп чыгып, алар эч нерсени чече албайт. Бирок көтөрүп чыгып, талкууга коюп, ошол биздин кыргыздын кыздарын коргоп, кордобой, башка улуттардын алдында кемсинтпей, мына биздин кыздар ушундай, биздин кыздар мыкты, биздин кыздар бийик дегендей кылып мамиле жасаса, ошондо патриоттуулукту башкача көрөт. Мааниси башкача чыкмак. Ооба. Ооба. Анан да дагы айткым келет, мисалы үчүн сиз жарандык активист болуп атасыз, өз жарандык позицияңызды дайыма ачык билдиресиз. Жана бул позицияңыз дайыма эле бийликке жагы бербегендей позиция, көбүн эсе карама каршы турган позиция. Анан бул жаатта кандайсыз, мындай ар кандай алардын кошоматчылары дейли, алардын күн тийген жердин күкүктөрү бар го, ошолор деген силерге көө жапканда, жамандап ар кандай жазганда, сиз муну кантип жеңип атасыз жана буга кандай кабылдап атасыз? Ал нерсе бул нормалдуу эле көрүнүш да. Эгерде биз өнүккөн өлкөлөрдө жашасак, бийлик үчүн ар дайым сын айткан адамдар жана ошого каршылаш келген оппозиция болот да. Бул мыйзам ченемдүү эле нерсе. Эгерде бийликке анын айланасындагылар баары сонун, телегибиз тегиз, укмуш болуп атабыз десе, ал башка маалымат ала албайт. Чындап эле сонун турбайбы дейт. Анан бир күнү келип ошол жарга такылат, анан жардан нары кулайт. Ал кулабаш үчүн оппозиция айтат да: "Ай, алдыңда жар турат. Жардан кулап калба. Жардан кулап түшсөң жаман болот. Алдыга көпүрө салыш керек, көпүрөдөн өтүш керек" депчи. Ошон үчүн сын айткан адамдарды бизде саясатта, деги эле саясат айдыңында политическая площадка жок да. Мына ошол саясат аянтчасында чыгып алып, бири-бири менен беттешип, бири-бирине аргумент айтып, сөз менен талашып, бири-бирине бир нерсени далилдей тургандай маданиятка келип жете элекпиз. Акчам бар, олигархмын, уурдагам же тоногом, айырмасы жок, бирок капчыктуумун. Бирок сүйлөй албайм. Эгер сүйлөй турган болсом, менин абийирим ачылып калат да. Мен эмне кылышым керек? Мен троллдорду жалдашым керек, блогерлерди жалдашым керек, журналисттерди жалдашым керек дагы. Менин оппонентим болуп чыккан адамды көбөшүп алышым керек. Мына ошондой саясат болуп калды. Блогерлик дагы, жанагындай тролл, фейк аккаунттарды ачып алып, бири-бирин шатыратып жаап аткан ошол да. Ал адамдар коркак адамдар. Жүзү ачык адам бетиңе айтат да: "Ай, Назира, сен мындайсың" деп. Же "Айбек, сен момундай болуп калдың" депчи. Туура. Жүзүн жашырып алып, бир сулуу кыздын же бир баатырдын сүрөтүн коюп алып, артында туруп алып баатырдык кылган, бул эрдик эмес.
ошол нерсени заказ буйрутма берип аткан адамдар дагы таза эмес адамдар да. Эгерде таза адамдар болсо, мына өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Батышта, Европада, ошол эле Кореяда бири-бирин оппонентин сыйлайт, ал оппонентине аргумент айтат, ал ошол аргументине жооп кайтарат. Бири-биринин ортосунда мындай маданият бар да. Анан жалпылап алып караганда коомчулукта дагы ошолорго болгон мамиле да өзгөрөт. Бул адамды биз көрсө, бул жагынан тааныбайт экенбиз, көрсө бул сүйлөй алат турбайбы? Бул эртең балык депутат болбойт турбайбы? Эртең бул бир нерсени далилдей алат экен, бир нерсе үчүн күрөшө алат экен, чырылдай алат экен, маселени көтөрүп чыга алат экен дегендей ой калтырат да. Бизде болсо кандай болуп атат? Бизде жалпысынан алып караганда тролль, фейк ошолорду акча менен каржылап, аларды өзүнүн ордуна сүйлөтөт. Аз деле байкасаңыз, социалдык тармактарда өзгөчө сүйлөй алган, буга чейин бир активдүү болуп, өзүнүн оюн билдире алган, пикирин билдире алган, өзүнүн позициясы бар адамдар өздөрү сүйлөйт, өздөрү айтат, өздөрү жазат. Анын тарапташтары бар. Ал эми буга чейин эч кандай позициясы жок, бирөөнүн көлөкөсүндө жүргөн, же такыр эле биз тааныбаган адамдар, Google'дан издесең таба албай турган адамдар айрым партиялардын арасында жүрөт. Бирок анын айланасында толтура блогерлер бар, журналисттер бар, жанагындай фейк аккаунттар бар. Ошол менен тигини мактап, жактап жазышып атканын көрөсүң. Же болбосо ага бир сөз айтылган болсо, ал ошол адамдар кайрадан келип тиги адамды бара жабыла калып жамандап атканын көрөсүң да. Бул деген эмне? Эртең болочок боло турган министр болобу, президент болобу, депутат болобу, айырмасы жок. Ал коомчулукта аралаш керек. Коом менен бирге болуш керек. Эл менен болуш керек. Мына ошол эл менен болгондон кийин ал элде эмне көйгөй бар экен, эл эмнени ойлоп аткан, эл эмнени каалап атканын ошолор менен аралашкан адамдар биле алат да. Үстүртөдөн жүргөн адамдар аларды билбейт. Ач бала менен ток бала ойнобойт. Сиз дегенчи ий деңиз да. Эмнеге дегендай биздин мен братаным да, мен байкем да, мен жердешим да дебей, анан ошол тетиги жакта отурганчы байкелериңизди өлө мындай неме кылып атасыз? Чымчып атасыз? Айттыбы, сен братчикамсың деп жөнөтүрчү деген жокпу? Өзү айткан жок, анын айланасындагылар айтып атты да. Негизи саясатта жүргөн адамдар, төбөсү көрүнгөн адамдар, элдин алдында жүргөн адамдар жоопкерчиликтүү нерсени сезиш керек да. Мен ошол элдин жүгүн тартып атам, мен алардын алдында жүрөм, алар үчүн кызмат кылып атам деген адам сүйлөгөн сөзү, окуган кагаздары, китептери бардыгы элдин көңүл чордонунда турат да. Ошондон жаңылып калбаш керек, жаңылбаганга аракет кылыш керек. Анан бир жолу болсо макул, баягы адашпаган адам жок, адашат. 2 жолу болсо бир жолу. Анан 3-4 болуп кетип атканда анан кийин баягы күйбөгөн жүрөгү күл болуп айтып калат экенсиң да. Анан аны да чымчыганда дагы баягы адагы маданият да. Жөн эле шалп эткизип эле бир бетке чапкандай кылбай, же суу сепкендей кылбай, жашнакай мындай кагаз коруп, жымсалдап жашнакай кылып айтыш керек да. Бу дагы маданият негизичи. Мен тийишсем дагы мындай кагаз коруп тийишип атам. Мындай жаман оюм жок. Негизи эле биздин бала деген нерселер, анан биздин бала деп оор тартуулар көп болуп атат да, бирок ошол бул мен аябай сүйүнөм да, бул 5-чакырылыштагы депутаттарга ыраазычылыгымды 6-чы бул биякта отурган 6-чыда 7-чи келе атат да. Ошо 6-чакырылыштагыларга аябай кубанам да. Мындай анткени ошолорду көрүп кокуй деп атат да. Тим эле чыгып биздики эмес дегиси келип атат да. Анан деген рас болду деп атам да. Чыгарганда биздики деп чыгарганга жараша мындай оозунда сөзү бар, артында багажы бар, билими бар. Мондай адамдар чыгарсаң иштек да. Ой, сондай. Эми биз эки жагын алып карап көрсөк болот да. Билим эң негизги бул маанилүү нерсе. Билим алган адамдар болот, аябай чоң бир окуу жайларды бүткөн, сырттан окуп келген. Бирок жасаган кадамдары мындай кандай неуверенный да,
ишенимдүү эмес да. Кээ бир адамдар болот, билими тайкы, жогорку билимди эптеп септеп бирдеке кылып бүтүргөн окуу жайды. Бирок ага карабастан өзүнө ишенет да. Амбициясы чоң. Мен министр болом, мен президент болом деген бир чоң амбицияны коет. Ошол адамдардын экөөсүн алып караганда эми кимисине басым жасайм деп ойлойсуң да. Биздин реалдуулукта шыр-шыр жүргөн адамдарга басым жасаган келет да. Анткени биз азыр ойлонуп, шашпай, таразалап бир нерсени кыла турган учурда эмеспиз да. Биздин өлкөнүн азыркы абалы ошондой. Эгерде биз бат-бат шыр-шыр кыймылдай турган болсок, ошондой шайдоот жүргөн адамдарды тандаш керек болуп калат экен да. Анан эки адамды алып караганда бул аябай билимдүү, чынчыл, түз жүргөн адам деп алып карабайбыз дагы, бул шайдоот жүргөн. Жаман жагын айткым келбейт. Шайдоот жүргөн адам да. Аяғы тарсаш жасай алган, түз жүрө алган адамдардын ортосунда тандоо болуп калат экен. Анан бай реформа тууралуу сүйлөй турган болсок, реформаны сөз түрүндө айткан оңой эле. Кагаз жүзүнө жазып койгондо эле оңой эле. Бирок аны ишке ашыруу өтө оор. Мисалга алып карай турган болсок, ошол мурдагы Советтер Союзунун ичинде болгон өлкөлөрдөн Грузияны аябай мисал келтиребиз да, бир ар дайым. Грузияда реформа жасаш оңой болгон жок. Бирок реформаны жасоого чоң каражаттар керек. Сырттан каражат керек. Ал үчүн биз ким менен дос болобуз, ким бизге каражат бере алат, ошону да эске алышыбыз керек да. Сырткы карызыбыз белчебизден батып атканда дагы карыз алабызбы, анан реформа жасайбыз деп. Дональд Трамп, азыркы Американ президенти, чоң компаниясы, курулуш компаниясы, жана башка компанияларды ачкан, банкрот болгон, нөлгө түшкөн, кредиторлору жанагы эми сырткы карыз жөнүндө сөз болуп атпайбы? Кредиторлор келгенде айткан, болду, компанияң жабылды, сен банкротсуң. Эч нерсеси жок кылат. Анан кайрылып ошол банкка келип айтат. Силер мага берген карыздан 2 эсе көбүрөөк акча бергиле. Ошондо мен карызыман да кутулам, азыркы ситуациядан да чыгам, банкрот болбойм. Мына ошондо тиги берип аткан, кредит берип аткан тараптар ойлонушат. Бул деген чындап эле ийгилик жараткан адам да. Азыр ушундай нерсеге бир себеп болсо керек кептелип калганда. Макул деп макул болот айткан сунушуна. Анан ошойгон акча үстүнө кошуп 2 эсе көбүрөөк сумма берет. Ал Бысмылда дегенде эле өзүнүн баягы атасынын жардамчысы болуп жүргөн бир секретаршасы бар экен, ошого чалат. Ай, эжеке келиңиз, жумушчулардын баарын чакырыңыз, айлыгын беребиз. Келип иштешсин депчи. Кайрадан жаңы киши боло тургандан күрөштүп жүргөн адамдар чакырган оңой да. Ал адамдар келишет, иштейт, ошондо отуруп кайра карызынан да кутулат, иши да жүрөт. Банктан жана өзүнүн кредиторлордун алдында карыздан кутулат. Карыз алуудан коркпош керек. Эгерде мамлекеттин алдында реалдуу бир пландар болсо, мамлекеттин алдында ошол экономиканы көтөрүүгө, социалдык абалды оңдоого, инфраструктураны жасоого, экономиканы кайра жандандырып, ошол майда бизнестен орто бизнестерге чейин жардам кыла ала тургандай акча сурап келсе, эмне үчүн болбосун? Ал акчаны алыш керек, ал акчадан коркпош керек. Биз сырткы карызыбызды көрүп эле эсептей беребиз дагы, биздин кирип аткан акча, табып аткан акчабызды ойлой беребиз да. Ооба, эгерде инвестиция келбесе, чоң акча келбесе, жылыш эч жокта болбойт. Андыктан акча алуудан коркпош керек. Акчаны го алып атабыз да. Кеп ошондо болот атпайбы? Алганын го алдык. Өлү коркпой элебиз аяктанчы. Жок. Мен түшүндүм. Аны деген колдонгонду билбей атпайбызбы? Андай сол чөнтүк, оң чөнтүкүмдө зыйтып кетип атпайбы? Аны эмне кылабыз ошо? Биздин акчага болгон мамилебиз өзүбүздөй болуп атат да. Биз кыргыздардайчы. Мисалы үчүн той өткөргөнгө алабыз да акчанычы. Кыргызча болот да. Той өткөрөм. Расчет бар да. Найзира мага 100 доллар алып келет, тиги 500 доллар алып келет, тиги 3000 сом алып келет деп, биз ошол тойду өткөрөбүз. Ошол кыргызча болуп атат да, акча болгон мамилебиз кыргызча болуп атат. Той өткөргөн сыяктуу болуп атат да. Анын катташтын акчасы жок болуп калышы мүмкүн, ал келбей калышы мүмкүн, жана башка чыгымдар болуп кетиши мүмкүн да. А биздин эсебибиз башкача болуш керек. Башкача болуш керек. Эгерде мен 2 тоого калсам, ал мынча жумуртка алып келсе, ал жумуртканы сатсам мынча пайда көрсөм дегендей эсептер болуш керек да. Мына ошондо биз коркпой эле сырткы карыз алып, мындан да көбүрөөк акчаны алып иштетсек болот, реформа жасасак болот. Эми силер мындай жаш канат болуп, жаш болуп, жаңы жүз болуп атабыз деп келе атасыңар да. Анан эмнени кыйраткан атасыңар ошол жактан?
келдиңер, анан азыркы чоң сүйлөп жыргап атабыз мындай шыбап мындай кылыпчы. Бысымда дегенде эле биз өлкөбүздүн мамлекеттин бүтүндүүлүгүн баса белгилеп, анын приоритеттүү эң биринчи маселеси бар да. Бул биздин чек аралар. Биринчи чек ара бүтүлүш керек. Мына сиздин үйүңүз бар да, корожоңуздун баардык жагы ачык. Макул, 3 жагы жабык, 1 жагы ачык. Бирөөнүн уyu келип атат, бирөөнүн тоогу өтүп атат. Ал жерге бир аз оокат кылайын деп помидор эккенсиз, да бир нерсе кылгансыз, чогуп кетет, төөлөп кетет, жеп кетет дегендей. Ошонун баардыгын коргош үчүн, баягы сиз пайда көрүш үчүн биринчи жок дегенде чек араңызды жаап алышыңыз керек. Ошондой эле мамлекеттин эң биринчи приоритети бул чек ара. Чек ара маселеси чечилгенден кийин, анан кийинки реформалар. Сотто реформа болуш керек. Анткени бул сот кечээнки президентти мактап аткан адам кайра камады. Эртең эле ошол соттор бүгүнкү күндө эле камап коюшу мүмкүн да. Аларга ишенич жок. Сотто реформа болмоюнча эч нерсе өзгөрбөйт. Сот адилеттүү болуш керек. Адилеттүү өлкөдө жарандар ошого ишенет да. Бизде адилеттүү сот бар. Биз ишенебиз. Адилеттүү соттор болгондон кийин көп нерсе адилеттүү болот. Демек бул мамлекетке, сотторго болгон ишеним, мамлекетке болгон ишеним көбүрөөк арта баштайт. Инвестор ошого жараша келе баштайт. Анткени инвестор салган акчасына кепилдик бар. Инвестор салган жак бул мамлекет өзү гарант болуп бериш керек да. Мамлекет эң биринчи кезекте сенин мүлкүңө, сен салган акчага эч ким эч нерсе кылбайт. Бизде төңкөрүш болобу, бизде бийлик алмашабы, башка нерсе болобу, бирок сиздин жасап аткан бизнесиңиз бизге кызык, биз сизге кепилдик болуп бере алабыз дегендей мамиле кылыш керек да. Ошондо мамлекет эң биринчи гарант болуп бериш керек. Сот системасында адилеттүүлүк болуш керек, границаларыбыз жабылган болуш керек. Анан бир аз иштеп аткан адамдарда уят болуш керек, анан намыс болуш керек да. Туура. Анан деңиз. Анан деген сиз деген азыр Ордо партиясы менен бартасыз да. Ооба. Реформа партиясы дагы жаштардын, жаңы жүздөрдүн, башкача ойлонгондордун командасы экен. Ордо командасы дагы жалаң жаңы жүздөр экен, жаштар экен, иштермандар экен. Анан айырмачылыгы реформа мындай акчаны элден топтоду. Ордо мындай акчалуу балдардай көрүнүп турат да, урсагы ток. Анан каалайсыңбы, каалабайсыңбы, булар каяктагы акчалуу балдар, булар эмнеге курсагы ток болуп атат, бул ток балдар анан ач балдар менен ойнойбу деген сыяктуу суроо менин ичимде, жеке менин ичимде туулуп атат да. Мен мисалы үчүн аябай элге мактаң, эл менден көрмандарым сурап атат да, Назира эже каякка тап, Назира кызым айтып кой, кайсыга шайлайлы эмне кылалы деп. Анан мен жаңы жүздөрдү көрсөтүп атам, буу бар, тиги бар деп. Анан Ордону айтып атам, бирок мен ага 100% кепилдик бере албай атам да. Мына укмуш бар. Сиз мени көрдүңүз да өзүңүз. Эми алар эмне болгон адамдар экен, силерге ишенсе болот бекен. Ошо сурайчы. Туура суроо бердиңиз. Ордонун түптөөчүсү Мирбек Мияров чүйдөн колуну интервью алгансыз, бизнес жасаган адамдар. Негизи эле Ордо партиясында жүргөн адамдар өтө миллионерлер эмес. Орто катмардагы бизнесмендер десе туура болот да. Анан бизнесмендер тигин бизнесмендердей болбойбу анан? Жок, бул барып аткан бизнесмендердин айырмасы булардын жасаган иштердин бардыгы нөлдөн башталган. Арты таза. Эч кандай махинацияларда аралашкан эмес, эч кандай мындай чуулгандуу иштерге аралашпаган адамдар сап башына турат. Ошол негизи бизде бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Жанагы күрөө боюнча сөз болуп калбадыбы? 5 миллион дегенчи. Негизи бизде шайлоо жөнүндөгү мыйзамда өзгөртүүлөр болуш керек, реформа болуш керек. Мына ошол жактан да болуш керек реформа. Азыркы болуп аткан 7% деген нерсе болбош керек. Аны жок дегенде азырынча 3%га түшүрүш керек. Күрөө болбош керек. Эч кандай күрөө болбош керек. Саясатка барам деген тараптар саясатка кирип,
жогорку кеңештеги 120 орундун ар кандай кызыкчылыкта коргогон адамдар, анын электораты бар, ошолорго ишенген адамдар бар. Ошолордун добушу да эске алынып, 3%га түшүп, жанагы босого. Андан тышкары жанагы коюлуп аткан күрөө 5 миллион сом деген нерсе болбош керек. Биз ошондо ачык айкындуу, ар түркүн ойдогу, бирок эң негизги максаты эмне? Бийликке келүү, бийликтен өзгөртүү жасоо. Ошол нерсеге адамдардын ойлорун эске алыш керек да. Мисалы үчүн биз билебиз, 2017-жылкы президенттик шайлоодо 3 эң алдыга чыгып келген, маарага алдыңкылардан болуп чыгып келген кандидаттарды билебиз да. Азыркысы президент болду, калган экөөсү артынан эле удаа кугалашып келди да. Бирок алардын дагы электораты бар. Алардын артында чоң армия бар да. Ошолордун берген добушу эске алынбай калды. Жогорку кеңешке келип аткан партиялардын дагы эгерде пайызы босогосу 3% болуп, анан ары күрөөсү жок болсо, көп адамдар катыша алмак. Сиз айтып аткандай краудфандинг дагы болмок эмес да. Акча топтойбуз, келиңиздер баралы деп. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан саясатка дегеле жогорку кеңешке аттанып атканда депутаттар, саясий партиялар ат салышып атканда акча каражаты сөзсүз керек болот. Аны да эске алыш керек да. Баягы эч нерсеси жок эле кыйкырып чыгып биз мындай бир нерсе жасайбыз деген эми жумшак айтканда аягына жете албай калат да. Алдыда агитация бар, алдыда агитаторлор бар, жана башкалар бар. Биздин элдин ой толгосу өзгөрө элек да. Айбек байке, ошо элдин ой толгосу өзгөрө элек да. Эл минтип ойлоп атат да азырчы. Мага мисалы үчүн мындай толтура кат келет, ошо каттардын негизинде айтайын да. Ай бул жаңы жүздөрүңдү биз каяктан билели ал эмне балекет жүз болгонун. Мурун көрбөсөк, билбесек, мунун каягына эмнесине шайланган атам деп атат да. Мынтип эле эсиме отуп, ой жаңы жүз керек депчи. Топтора. Анан силердин ар жаңарды чынында эле аны мен эмнеге шайлаш керек да, эмнеге? Кимсиңер силер дегер? Биз кимбиз? Биз жаңы жүздөр деген бул формалдуу эле нерсе да. Буга чейин Кыргыз тарыхында мына 29 жыл эгемендүүлүк алып жашап атабыз. 29 жыл ичинде биз тааныбаган ысымдар пайда болгон да. Илгерки кимдер эле? Масалиев, Усубалиев дегендерди билчүбүз да, туурабы? Андан ары жаңы жүздөр пайда боло баштады. Мындан 30 жыл мурун Текебаев деген ат пайда болгон, Мадумаров деген ат пайда болгон. Аларды салыштырып болмокту. Булар ким эле, биз тааныбайт экенбиз буларды депчи. Ошондой жаңылануу болуш керек. Жаңылануу бир бул үмүт да. Өзгөрүүгө алып келе турган үмүт. Жаңыланмайынча эч нерсе өзгөрбөйт. Эскирип калган бак эч нерсе эч кандай мөмө алып келе албайт да. Аны жаңылап туруш керек. Ооба жакшы болчу, мөмөсү көп болчу, түшүмү мол болчу. Бирок ал эскилиги жеткенден кийин тилекке каршы алмаштырыш керек да, жаңылап отуруш керек. Дал ошондой эле жаңы жүздөрдүн келгени бул чоң үмүт. Жаңы жүздөр бирок уят кылсаңар да жейсиң. Анан силер менен жарышыпчы, баягы эски улуу 30 жыл мурун депутат болгондор биригип алып, бир топ болуп келатат да. Анан деген аларга эми жаштарга орун бербейсиңерби деген сын айтсам, мен төпөштөп кетишти интернеттенчи. Бирок мындай карасаңыз, мындай алыстан карай турган болсом, жанагы мага батпай калган көйнөктү эле тырышып, монда 5 жашындагы көйнөктү кийип аткандай сезим келип атат да, ошолор кайра эле бийликке келип атканычы. Азыр тронго, азыр башчылыкка ошо жаңы топ, жаңы башкача көз караш, силердин көз карашлар деген такыр башка да, алардын көз карашы деген такыр башка. Мисалы үчүн биздин ата-энебиз менен элементарно эле үйдө ата-энең менен ата-энеңдин көз карашы Советтик Союз боюнча да, сенин көз карашың азыр башка, менин баламдын көз карашы такыр башка. Мен элементарно балам экөөбүздүн бир толкунда сүзүшүбүз дээрлик мүмкүн эмес. Мен аны деген өзүмдүн немеме таңуулай албайм да, кыйнап, ай балам сен мендей болушуң керек дей албайм да. Анысыңар заман өзгөрүлүп атат, толкун өзгөрүлүп атат, баягы технология өсүп атат.
ушуну айткым келип атат да, азыр ушундай башкача технологияда, ошол башка өңүттө, башка толкунда ойлонгондордун заманы келип атат. Тигилер болсо турушуп мынтип креслосун берип айтат да, жабышып каласызбы. Эми биз жаш улгайып калды, жосо жаш өтүп баратат деп эле четтете беребиз да. Эгерде чын-чынында баягы дүйнөлүк практиканы ала турган болсок, 70 жаштагылар президент да. Азыр Дональд Трамп деле канча жашта? 70 жашта. Жок, анан эмне кылышыбыз керек? Анан кантип айкалыштырыш керек бул муундардын көз карашын? Муундардын көз карашы эмес. Бизде эмне катып кетип атат? Бизде ката эмне ката? Бизде идеологиянын жоктугу да. Мисалы үчүн бир идеянын айланасында топтолгон күчтөр жок болуп атат. Точно. Ал улуу муун болобу, ал жаш муун болобу, айырмасы жок. Эгерде көздөгөн максаты бир болуп, идеясы бир чыкса, өзгөрүү жасайбыз деген ниети болсо, ошол адамдардын бириккен күчү болсо, анда өзгөрүү болот да. Бизде мындай методика менен тандалып алат да. Бул мага симпатия кылат, мен ага симпатия кылам. Ар бир партиянын бири-бирине болгон мамилеси ушундай. Бул менен көз карашым бирдей, бирок идеясы болушу мүмкүн эмес, бирок көз карашы бирдей да. Максаттары бирдей, бирок көз караштар ар кандай болушу мүмкүн. Биз баягы жасалма түрдө жасалган, куралган партияларды деле көрдүк да, мына буга чейинки 2010-2015 жылкы жогорку кеңешке келген 5-6 созывдын депутаттарынын арасында кандай деген бири-бири менен болгон чабышуулар болду. Анан кийин ажырашуулар болду. Анан кийин ар кимиз өзүнчө партия түзүп кеткендер болду. Акчанын айланасында топтолгон партия көпкө жашай албайт. Өмүрү кыска экен. Өмүрү кыска. Идеянын айланасында топтолгон партия болсо, анын өмүрү узагыраак болот. Биз мына азыркы, сиз айтып атпайсызбы, жаңы жүздөр депчи. Жаңы келаткан партиялар, булар азыр жеңип келбесе дагы, кийинкиге өздөрүнүн атын чыгара алат. Мага ушул жакпай атат азыр, ушул нерсеңер жакпай атат. Азыр жеңип келбесе. Силер деген согуш башталып эле жеңилип ак байрагыңарды көтөрүп алып келатасыңар да? Жок. Жакпай атат мага мындай. Эмнеге азыр деген? Кайбайт ушул сөзүң? Биз жаңы жүздөрдөн куралган партиябыз. Биздин катарда ар ким өзүн бутуна турган, өзүн өзү атын жасай алган, фирмасын жасай алган, бизнесин жасай алган адамдар. Жана Кыргызстан үчүн өзгөрүү жасайлы, бир нерсени оңдойлу, түзөйлү деген адамдардын топтолгон командасы десем жаңылышпайм. Силер деген мурунку тиги көпөс байлардан айырмаңар эмне болуп атат ошондо? Бизден айырмабыз эч нерсени урдаган эмеспиз. Урдайсыңар да келечекте? Урдабайбыз. Буюрса. Эмне үчүн урдайбыз буюрса? Урдабайбыз. Биз азыркы туңгуйга келип такалып калган жерден бир топ жарып чыгып, ушуну бир өзгөртөлү деген кыялыбыз менен, ички каалообуз менен келатабыз. Жан дүйнөңөр сезип атабы ошону? Сезип атат. Эл колдоп атат. Биз эл мененбиз. Элдин колдоосундагы баягы эл сүрүп алдыга жылдырат экен да. Ошол элдин коштоосун, элдин бизди колдоп атканын баарын сезип атабыз. Эми сиз кимсиз? Деп коеюнчу. Бир өткөндөн кийин. Жок мындай. Мен 10 жылдан бери жаш тааныйм сизди. Мен сиз кыйын бала экениңерди, мекенчил экениңерди, канча өлкөнү кыдырсаңар деле кайрылып ушул мекенге келип бир нерсени өзгөртөйүн деп атканыңарды билем. Билем мен ал тургай сиздин жана антип азыркы бийликке карама каршы сүйлөп ар кандай жана реакция сыяктуу ар кандай митингдерде активист болуп, жарандык болуп өз позицияңызды билдирип атканыңызды да билем. Мен билем сиз жөнүндө сиздин жанагы офисиңизди өрттөп кетти ал тургай. Ошол жөнүндө да билем да. Сизге кандай буттоосулар болуп атканын дагы билем. Мен бардыгын мен билем, бирок элге деген мен айтып бере албай атпаймынбы? Айбек Турдалиев деген мондай деп. Айтыңызчы сиз бир эки сөз менен. Мисалы үчүн сиздин жанадан бери сүйлөшкөнүңүздөн, жоңун актер экениңизди, диджей болуп жүргөнүңүздү, анан мондай мага айтышатки, жанагындай немелерди, телеканалдарды ачканыңарды деле түшүндү эл. Но юридикалык билимиңизди түшүнө элек, ар жагыңызды дагы эмнеңерди түшүнө элек эл, эмнени айта аласыз мондай? Мен моумун дейм. Мен акелесте толгам.
мен бирөө үчүн баламын, бирөө үчүн өмүрлүк жарымын, бирөө үчүн атамын, бирөө үчүн досмун, бирөө үчүн идеялашмын, санаалашмын. Мен өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган адаммын. Жарансыз. Мен бир нече өлкөдө болдум. Бир нече өлкөдө өзүмдү издедим. Өзүмдүн ордумду издедим. Таптыңызбы? Таба албадым. Мен ал жакта чоочун адам экенимди билдим. Чет өлкөдө. Чет өлкөдө мен жат адам экенимди билдим. Мен ал өлкөдө кандай гана кызмат кылсам дагы, алар үчүн бир тыйынчылык дагы бир өзгөрүүсүнө салым кошо албайм да. Сонун болду. Анан? Мен бул жакта жасап аткан аракеттерим эмне үчүн? Эмне үчүн? Укук талаасында бардык жарандардын укугу бирдей болушуна, сөз эркиндигинин болушуна, адамдардын сүйлөгөн сөзү, сыны үчүн алардын артынан куугунтукта албашына мен ар дайым күрөшүп келем. Мындан ары да күрөшө берем. Депутаттыкка аттанып аткандын бирден бир себеби ошол биз көчөдө айтып аткан, биз соцсетте жазып аткан нерселерди ичкериден көтөрүп чыгып, ичкериден козгоп, ал маселелерди чечүү жолуна күч аракетим жушун айтып атам да. Өз салымыңызды кошуп, өз колуңуз менен, Ал жалгыз өзүм эле эмес, менин тарапташтарым менен. Менин идеямды колдогондор, мен алардын идеясын колдогон адамдар, оюбуз бир чыккан адамдар, максатыбыз бир эле болуп атат. Ортодо ошондой бекен? Бир болуп атасыңарбы, оюңар? Оюбуз бир. Же иши эле келсек болду болуп атабы? Жок, кандай болбойт да. Баарыбыз оюбуз бир, баарыбыз бириктик. Анан санаалаштар топтолду да. Ошол адамдар өзгөрүү жасайлы. Бир нерсени биз эске алып коюшубуз керек да. Биз кылбасак ким кылат? Биз жасабасак ким кылат? Биз азыр күчүбүз толуп, оюбуз буга чейин жасаган тажрыйбабыз мол да. Ошол нерсени жасаганга биз аракетибизди максималдуу 1000% жумшайбыз. Андан аркы биздин үмүтүбүз өчпөйт. Ар дайым биз күрөшүп келебиз, күрөшө да беребиз. Жасаганга, өзү өлкөнү өнүктүргөнгө салымыбызды кошуп келебиз. Жакшы экен, бирок эски системаны оңой эле мындай ордунан жылдырып коюп, анан жаңы система алып келиш албетте мындай оңой нерсе эмес. Кыларга келгенде оңой нерсе эмес. Анан ушуга алым жетпей атат, анан деп алып колуңарды көтөрүп алып кечирип кабыла деп анан ары карап кетпегиле, чегинбегиле. Мен аябай суранам ошону жаштардан. Сиздердин командаңыздан, сизден суранам. Мен интервью алган адамдардын баарына ошентип атам. Анан ушул келаткан буюрса жарышта күлүктөн күлүк озуп күйүп койгонум арага жетет дейт. Чыныгы татыктуулар, ошол өлкөнү оңдой турчулар келсе экен деп атам. Ошол Бишкек шаарыбыздын борборунда, аянтчасында отуруп алып сүйлөшүп атканыбыз бекеринен эмес. Дал ошол нерсени козгогубуз келип турат. Сиз мага айтып атасыз да. Жаштар келатат депчи. Бүгүн бир досумдун Facebook'тагы постун окуп калдым да. Жаштар тиги огородко өткүлө, жашы улгайып калгандар боз үйгө киргиле деп эки жака бөлүп атыптыр да. Анан 40 жаштагы киши кайсы жагыма барарын билбей калдым дейт. Же жаштар дейин десем өзүм жаштай сезем дейт. Кары десе карыларга кирбейм дейт да. Биз азыр ошол жашта турабыз да. Орто жаштабыз. 40-тын кырынан аштык. Эми биз азыр токтоп калган учурубуз токтоолук менен, жеңил ой менен, же болбосо биз жеңил бир кадамдарды таштабайбыз. Биз раматылык чоң атам айтып калчу эле, танцевать этип кетпейбиз. Бийиге түшүп жеңил ойлуу болуп. Биз баардыгын токтоолук менен, сабырдуулук менен жасаганга аракет кылабыз. Ал үчүн тажрыйбабыз да бар. Ал үчүн жашоодогу алган
кандай опыт эме Тажрыйба. жашоодогу тажрыйбабыз дагы бар, алган билимибиз да бар, ишке ашыра турган оюбуз дагы бар, анын жолдору да бар. Анда ийгилик каалайм Айбек мырза. Бүгүнкү келип маек бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Билдирбей туруңузчу, пока. Билдирейин. Ыраазычылыгымды билдирем. Айырса дагы далай ушул шайлоодо майдан талаасында көрүшөрбүз. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн кызыктуу баарлашып болду. Айбек Турдалиев менен медиа эксперт жана жарандык активист Сон мырза менен маектештик. Буюрса бир сыйра бейнесин көрүп жана жакындан тааныдыңар болуш керек деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.